Келетки Иманкулов Маратқа сөз берілді. Бұл Қырғыз келешек қоғамдық бірікмесінің мүшесі қоғамдық ішмер. Даярдасын Өмірақұлов Мамбеталы. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен сүйлөп эле коеюн дедим менен, бирок Мукашал Такыштын маалыматынан кийин анан могу жерде сиздер кээ бир маселелерди алып чыккандай мен чыгып өзүм дагы анча-мынча ой менен бөлүшкүм келди. Жана Мукашал Такыш сиз айткан проблемаларды айтып өттү, баарыбыз уктук. Азыр менден мурда чыгып сүйлөгөндөр дагы көп проблемаларды көтөрүп чыкты. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Бул проблемалар бул чекез эле. Эгерде кырдаал ушундай улана бере турган болсок, биз азыркы турмушту ушу менен кете беребиз, макул болуп эле ушундай шарт менен кете бере турган болсок, билинген, билинбеген проблемалар толтура, биз проблемадан башыбыз түшпөйт да. Мамлекет, коом проблеманы эле чечип жата беребиз. А жана проблема өнүгүү деген маселе, Кыргыздын келечеги жөнүндө ойлоно турган маселе, жана стратегический маселелерди кое турганга биздин шартыбыз да келбейт, мүмкүнчүсү да келбей кала тургандай болуп калды. Ошондуктан мына азыр да айтылып кетти, мен да кайталагым келет. Ушул проблеманы чечиш үчүн биз кардинальный кадамдарга барышыбыз керек. Ал мен бирден бир чечүүчү жол бул азыркы мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүшүбүз керек. Азыркы жашап аткан башкаруу системасы, азыркы конституцияда көрсөтүлгөн башкаруу системасы Кыргыздын келечегине жооп бербейт. И бере албайт, жооп бере албайт. Аз карасаңыздар, ат башыдагы проблеманы, Баткенде чек ара проблемалары, коррупция, кадрдагы саясаттар, өкмөттүн алсыздыгы, жолдо тескери элдин кызыкчылыгына тескери кылган чечимдердин баарын тең азыркы биздин шалакылыгы парламенттин билимсиздер отурат. Билимсиз, бир-эки сөздү кошуп жаза албаган адамдар отуруп алып туруп бизди 6 миллион элди башкарып жатышат. Каалагандай чечимдер чыгарып туруп. Уш эртеңки шайлоо келатат, мынакей шайлоого көрүп атат, интернет уже башталды. Жанагы биринчи жергиликтүү бийликтерге шайлоо жүргүзүп турган жерлердеги каттоолорду уюштуруу. Азыр мына кечээ мен интернеттен карап калдым, бүгүн эртең менен карап калдым. Bir ayal çıkıp alıp durup, üylerde kıdırıp durup, kattap durup, sizlerin üyde kança şayloçu var. Aytıp koğulat yazıp, koğulu ertek basanlar, arbirinerge 1000 somdan alasınlar, 4 olsanlar 4000 alasınlar deyip, açıktan açık жүрүшөт. Biz былтыр бийлик almaşı oldu, prezident almıştı. Prezident olsa özünün былтыркы февралдагы, 18 жылдагы февралдагы коопсуздук кеңеште абдан программный эмеси менен чыккан. Мурдагы бийликтин, Атамбаевдин убагында кылган бийликтердин бүт баарын ашкерлеп, коррупциямен күрөшүп атабыз деп, коррупцияга жамынып алып туруп, коррупция күрөшүнө жамынып алып туруп, өздөрү коррупцияны гүлдөтүп атканын көрүп туруп, мына ошонун баарына баа бергенден кийин элде үмүт пайда болгон. Ушу президент айткан, мен бир туугандарыма да карабайм, досторума да карабайм, мен элдин кызыкчылыгын иш кылам дегенде, мен де ишенгем, баарыбыз ишенип келатабыз. Анан мына ошон келет, мына кечээ да аны кайталады. Бирок кардинальный өзгөрүү көрүнбөй атат да. Мен бирок маалымат менен иштеп көрүп калган адам катары, өзүм профессиональный анализмен аналитик болуп иштеп жүргөн адам катары мен маалыматтын баарын анализдеп көрсөм, мындай бир кырдаал түшүп аткандай мага сезилип атат. Бул биздин мамлекетти, бизди легитимдүү бийликтин өкүлдөрү эмес, какой-то бир закулисный уюшкан бир топ бизди башкарып аткандай сезилип атат да, билгенин кылып аткандай болуп атат. Эгерде биздин мамлекетте тартип орной турган болсо, мыйзамдар аткарыла турган болсо, азыркыдай ачыктан ачык ушу иштер жүрөт беле? Ачыктан ачык болот беле ушулардын баары тең? Бири да болбойт болчу. Тартип орногон жерден бир киши өзүнүн жоопкерчилигин алып жандайларга бара албайт. Ачыктан ачык жана аял чуркап жүрөт. Жазып койгула 1000ден беребиз деп. Жазып атса дагы, аны эме ачык эле жазып атат болчу, айтып атат. Партиялар азыртан даярдыкка көрүп, уже шитинный гана жана партиянын атына жамынган коррупционерлер алар партияга эч тиежеси жок. Просто азыркы башкаруу системасына, конституцияга ылайык ташып алып туруп, партия деп атап алышып өзү, бирок организованный преступный группировка сыяктуу эле. Мына ошолор бизди алдап, дагы шайлоого ушул система менен алып барган атат.
Мени 15-жылы ушундай система болгондо мен коомдук ишмер болгон менен саясий ишменен алектенем. Таза Кыргызстан деген саясий партиянын лидери болуп эсептелем. Мен дагы ошол эле бир партиялар чакырышты. Давайте могу келип списоктун эң алдыңкысына биринчи, экинчисине коюп туруп, сиз да катышып бериңиз деп мен айттым. Мен принципиально барбайм дедим. Өтүп кете турган бизимде барбайм дедим. Биринчи списокко ойдуңарды барбайм. Эмне себептен? Анткени мен муну азыркы система барып алып туруп, аерде болуп, жөн эле айлык отуруп, айлык алып алып туруп, элдин үмүтүн өчүрүп, эчтеке колунан келбей, эчтеке чечим чыгарбай отуруп, 5 жыл отуруп берген эмне кереги бар маганда? Ошондуктан азыркы система өзгөрмөйүнчө бул система менен биз жакшылык кыла албайбыз. Келечекке кам кыра албайбыз. Келечекке иш жасап бере албайбыз. Биздин келечек балдарга, неберелерге, урпактарга жакшы мамлекетти калтыра албайбыз. Мен көрдүм дагы, мен ага барган жокмун. Мына азыр ошол жол менен кайра кетип бартабыз. Бирок коомчулукта чоң требованиялар чыгып атат да. Коомчулук уже көтөрүлө баштады. Мына жана Мейманалиев деген бир жазуучу бар экен, ошол эки уже таратып элдин баарын кол топтоп баштап атат. Азыркы шайлоо системаны өзгөртөлү деп. Курултайлар өттү билесиңер, анда дагы азыркы конституцияны өзгөртүүгө кадам жасап, референдум кылабыз, кол топтойбуз деп. Мына биз Кыргызстандын келечеги деген астында жаңы доор деген уюм менен жүргөнбүз. Биз да ошол экени даже жаңы конституциянын долбоорун чыгарып элге талкууга жибербедикпи? Интернет аркылуу жибердик, бийликтин бүт бутагына жөнөттүк. Эмне үчүн мунун баары кабыл алынбай атат? Анткени мен айткан жанагындай уюшкан бир топ, ал уюшкан топ азыркы коррупционерлер, саясатта аралашып жүргөн, мамлекеттик кызматта жүргөндөр, кылмыш чөйрөсүндө жүргөн адамдардын тобу башкарып атат. Алар ушул эки инициативанын баарын жол бербей атат. Эгерде биз ушул жол менен кете бере турган болсок, биз эң негизгisi убакытты туруп атабыз. Элибиздин келечектеги урпактардын убалына калган турабыз. Эмне үчүн кыймылдабайт деп айтат. Эми кыймылдаганда обязательно чакырыш керекпи чыгарып. Давай митингге чыгалы, анан кийин аны менен ары элди көчөгө чыгарып бийликти күч менен алабыз деген чакырыкка барабызбы? Мен андай жолдун вообще отвергаю. Эч качан жанагындай күч менен барып алып туруп биз мамлекетти оңдойбуз дегенге это утопия. Көрбөдүк, эки жол бийликти тополоң менен алып алып туруп эмне кылдык? Революцию замышляет гений, дейт. Его осуществляют фанатики, дейт. А плодами революции пользуются проходимцы, дейт. Проходимцтер келбеди бийлик отурбадыбы? Дагы ошолор келет, дагы накалдар келет. Сиздерге окшогон порядочный адамдар алар менен бийликти алышып, алар менен алышып бара албайсыңар силер. Силердин уятыңарга жол бербейт. Силердин авириңер жол бербейт алар менен алышып барганга. Анда көрө отурушунча атадың өрдө косуң, кетип каласыңар. Алар авири жоктор, жанагындай коррупционерлер, кылмышкерлер барып отурат дагы эле бизди мына эң негизгиси биз убакытты туруп атабыз, эң негизгиси биз келечектин убалына калган турабыз. Эмне жол калды эми? Легитимдүү жол десек, элдер ишенбей калды. Легитимдүү жол менен, мыйзамдуу жолдор менен алмашып кылабыз ишенбей атат. Аягынан кийин ушунун баары укпай атса, бийлик укпай атса, мына барган жердин баарын айтып атабыз, телевизорго чакырат келгенде аерден да айтып атам мен, башкалардын баары айтып келатат, угуп атам мен материалдардан окуп турам. Ошого реакция болбой атканда мен таң калам да. Бүгүн укпайт, эртең укпайт, но бирок топтолгон проблеманын баары топтолуп, жанагындар укпагандан кийин критический точкага жеткенден кийин эл таптакыр башкача реакция болот да. 5-10 жылдардагы окуя болуп кетпейт. Ким кепилдик берет? Эч ким кепилдик бере албайт. Проблема топтолуп кетет. Азыркы отурган биздин мамлекеттик бийликте отурган кадрлардын баардыгы бул жанагы мен башында айткан партиялардын биз мамлекеттик партияларга отка берип койдук. Билгендей башкара билгендей кылып туруп ашматайын чыгара бер мамлекетти деп берип койдук. Азыр ошол келет. Эгер азыр шайлоого мына күздөгү шайлоо ушул эчтеке өзгөрбөстөн 7% атат. Бул жөн эле жанагы балага соска берип алдагандыкта 7% эмес, конституцияны өзгөртүш керек. Ишенимдүү жооп бере турган адамдар келиш керек бийликке. Азыр коллективный безответственность болуп турат мамлекетте. Азыр президент иштейм десе биз башын келе атканбыз. Мана Мукашев Такыш болуп, мен Быканбай аке болуп туруп, Курманбек Осмонов болуп туруп биз администрацияга киргенбиз. Бул 18-жыл, 18-жыл кирип туруп, ошондо эскерткенбиз. Президентке жолуга албай калып, ал оңго кетип калып, руководитель аппарат алган, кабыл алган. Ошондо айтканбыз. Баарыбыз айтканбыз, мен да айткам. Сен азыркы башкаруу системасы менен жакшы пландарды коюп атасыңар, бирок аны аткара албайсыңар деп айткам. Эмне себептен?
Сіздердің билбестіктен емес, сіздер қалавандықтан емес. Просто азыркы башкаруу системасы, азыркы конституция, азыркы президентке такыр жол бербейт. Иштейм десе иштей албайт. Ал иштейм бирдеме кылам десе, анда башка жана иштебеген мертворожденный жанагы бийликтер, аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин полномочияларын алыш керек. Аны үчүн эртең Атамбаевка окшоп туруп президентти сен узурпатор деп чыгат эл. Вот көтөрүшкө ал жол берет. Ал эгерде аны ала албаса, ал эчтеге полномочия жок, конституция президенттин бир да полномочия жок. Бир хозяйственный учреждение киришкенге полномочия жок. Анан биз ушуну карап отуруп жүрө беребизби? Давайте президентке жардам берели деп айтканбыз ушунда. Бизге таянгыла, мына коомчулукка таянгыла. Биз давайте конституцияны өзгөртөлү дагы ушу коллективный безответственность токтотолу дагы дееспособный, иштей турган конституцияны алып келели да бир кишинин колуна болгон бийликтин баарын берели. Прорывной кылып алып кетсин, баарын чогуп алып кетсин. Но только элдик бийлик, парламент жанагындай мыйзам чыгаруу эки палаталуу кылалдагы ошол эки көзөмөлдөсүн. Ашык чыгып кетип баратса жанагындай ошо узурпация кетип баратса, жанагындай Бакиевке окшоп семейный клановый бийлик айландырып баратса, Атамбаевке окшогон өз билемдик кылып туруп мамлекет талкалап баратканда кой деген киши болуш керек, кой деген күч болуш керек, противовес болуш керек. Мына ошондо түзүп берип коелу, давайте кылгыла деп, анда кылбай атат. Убакыт кечиктирип атат, ойлонуп атып, улуу адамдардын биз көрөбүз, мына мурда болгон тарыхтан көрүп атабыз. Убагында кылбаган проблема кийин ал проблема эмес, ал таптакыр чечилбеген маселеге айланып калат. Аягы эмне болот? Аягы биздин мамлекеттин тагдыры чечиле турган обстановка алып келип калышы мүмкүн экен. Ошону кыла албай атабыз. Азыр элдер инициатива көбөйдү. Кырдаал башкача, мурдагыдай эмес. Бирок эртең дагы шайлоодо эл сатылбайт деген мен менен кошула албайм. Элдин 60% баягыдай эле акчага сатылат. Регион жүргөн бүт дуулдап акчаны алып туруп чыгып барып жанагы коррумпированный партиялардын баарын саясий коррупцияга малынган, саясий коррупцияны гүлдөткөн партиялардын колуна бийликти салып берет эл. Чуркап барып салып берет. Биз азыр моюда Бишкекте отурат, муну активисттер монду көрүп атабыз. Бар көрүлөчү айылдагы. Айылда бар актив адамдар бар. Мындай элдин эчтеке мениши жок. О шайлоо келгенде бүт чечет. Түн ичи менен кыдырып туруп, бүт үйлөрдү баарын көндүрүп чыгат. Анан ал айтат, мен сөзүм берип койдум эле, биздин ушундай момун элибиз уят сүйдүү эл, кече алып койдум элем, кече берип койдум элем, кылып берет. Дагы отурабыз, дагы 5 жыл анан конституция кылабыз. Дагы 5 жыл ошол жерде чогулуп жүрө беребиз, убакыттын баарын алып. Ошондуктан мен президентке кайрылат элем. Ушурке болуп аткан, могу биздин аудиторияда болуп аткан башка эмелердин баарын тең президент лично өзү ушерекини кабыл алып туруп, ойлонуп туруп, ушереки биз айтып аткан инициативанын баарын колдош керек. Колдобосо кеч болуп кеткен турат. Эми аяк сөзүм аягында кечип койсом, мага бир минут кошумча коңуздар. Могу жерден азыр сиз да көтөрдүңүз коронавирус вопрос боюнча. Мен да мурда сүйлөгөн айымдагы ушул коронавирус боюнча айтып кетти. Мен жана айткандай маалыматты изилдеп, маалыматты ар жактан карап изилдей турган мындай профессионально иштеген адам катары жана айттым, мен да ушул эркин жакшылап карап көрдүм. Акыр күнүнө мени абдан чочутуп атат бул. Азыр болуп аткан саясий проблемалар азыркы моунун баардыгы биякта калган турат. Бир нөт ичинде мен кыскача айтып кетейин. Качан пайда болду коронавирус? 19 декабрда первый больнойлор чыкты Ухань шаарында, Хубей провинциясында. 11 миллион 12 миллионго жакын эл жашаган эң центральный Китайдын жеринде. Аны болсо кытайлык бийликтер жөн эле кирип, андай мындай эмне чыгарып атасың, эгер биз өнүп аткан мамлекет бул тест тартын берет деп жапкан аракет кылды. Аягынан декабрдын аягында 29-тарында уже айла жок, анан кийин аны признали. Новый вирус деп, коронавирус деп. А бирок азыр интернетти карап көрүлөчү. Ар кандай альтернативный источниктерди окуп көрүлөчү, карап көрсөңөр. Мына Америкада кече бир телевидение каналда сүйлөп атат. Бир Кытай улутундагы. Никакой не коронавирус дейт. Это какая-то биологическая бир лабораториядан чыккан болезнь дейт. Контролдон чыгып кетти дейт. Азыр айтып аткан жанагы 2450 киши каза болду мына бүгүнкү күнгө карата статистика боюнча. 80 бирдеме миң киши пораженный деп атат. Айтып аталар 250 миллион карантинде турат Кытайда. 1,5 миллион өлдү. Жок, 1,5 миллион вируска жуктун 50 миллион өлдү көбүрөөк. Ошол жерде крематориялардын баары тең күнү түн иштеп 49 крематорий күнү түн иштеп бүтө албай өртөп деген маалыматты ачык айтты. Американын аудиториясына айтты. Аякта Америкада биздикинен да катуу мыйзамдар бар.
эгер умышленно килбет агылып, умышленно башка эмени элди үркүтүп, коркутуп, паника алып бара турган болсоң жооп бересиң айдан. Ал билиш керек ал киши, американский аудиторияга айтып аткан киши. Ошондойду айтып атат. Экинчи дагы фейк дагы информациялар кетип атат. Ал мондо болгон, ал жанагы тиги капсула жарылып кетип ошол жерден көп киши өлгөн, азыр ичине чийирип атат, өлүп атат, камап атат, кече эмелер чыгып атат. Бирок заколачивают двери. Килеген этаждар менен эшигин биликтерге жаап коюп эшикке чыкпайсыңар деп туруп, сыртынан мык буруп туруп, досканы уруп кетип атышат. Бул эмнеге алып келет? Анан мен ойлоп көрдүм. Биякта эмне болот бизде? Мына 20-сынан баштап килеген Россия чегарасын полностью жапты Кытай граждандарына. Полностью жапты. Авиация, железнодорожный, автомобильный транспорт, бүт чегараны. Любой визаны кетирбейт. Только транзит менен кеткен аэропортко адамдарга макул берди. Андыктан аэропорттон келүү, түшүү, ошо аэропорттон кетип кала тургандарга уруксат берди. Калгандардын баарын жапты. Эмнеге Россия жапты? Эмне үчүн 19-декабрда жапкан жок? Эмне декабрдын аягында билгенден жапкан жок? Эмне январь ичи жапкан жок? Эмне февраль ичи жапкан жок? Именно азыр жап атат. Значит, что-то серьезно болот аткан көрүнүп атат. Кече Всемирная организация здравоохранениянын жетекчиси эме кайрылды. Тиги жок, мамлекет жок, эмеге билдирүү кылды. Анан бүт дүйнөдөгү мамлекеттердин өкмөт башчыларына кайрылуу кылды. Азыр дагы убакыт бар, бул өтө коркунучтуу проблема. Эгерде биз баары биригип алып туруп, чара көрүп, азыр муну токтотуп калганга биздин азыр мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушул мүмкүнчүлүктү азыр убакытты кетирбей кармап кала албасак, эртең чатак болгон турат. Чоң проблема айланган турат, дүйнөлүк проблема айланган турат деп кабыл алды. Значит, мул айткандан кийин айтылбаганы андан чоң проблема экени байкалып турат. Ошондон мен жанагы резолюцияга ушул маселени министр здравоохранения эмес, ал министр здравоохранения эме исполнитель. Өкмөт, пока еще өкмөт иштеп турган өкмөттү. Жок, мен айтып коюп атам. Өкмөт тез арада коомчулуктун морекини ачыкка чыгартып кылып аткан иштер жөнүндө маалымат берсин. Экинчиси, эми өкмөт маалымат бердим. Мен дагы жана эме мындан да катуу радикальный эмеге эметем. 17-жылы Атамбаевдин ордунда болбой калганын көрүп, коррупцияга маанып, таптакыр тескери алып баратканын көрүп, биз инициативный группа менен теневой правительство деп түшкөнбүз. Мына ошо теневой правительствонун жетекчиси кылып мени шайлашкан. Көмүскөдөгү өкмөт кылып. Ана ошондо биз сунуштарды бере баштаганда ошондо бийлик чочуп кетип, бизди ажыраткан аракет кылып, бирок биздин эмелердин баары кабыл баштаган. Болбосо давайте анда азыркы өкмөттү кетирсин. Мына ошо жерде киргизели. Могу иштебеген өкмөттү кетирип, элдин убалына калбасын. Азыр шайлоого чейин бир жакшы эл ишенген өкмөттү президенттин колунда эмес бул. Президенттин полномочиясы бар. Бирок президенттин азыр авторитети жетет. Президент азыр ошо экин бар калчып аткан президент эле. Президентке кайрылып калалы. Могу өкмөттү кетиргенге аракет кылгыла. Тез аранын кетиргиле дагы азыркы шайлоого жаңы өкмөт, технический өкмөт келсин. Профессионалдардан турган, интеллектуалдар келип туруп, ошол өкмөт келип кырдаалды алып, анан азыркы кырдаалдардан алып чыгып кетет. Болсо бизди чоң проблемалар күтүп турат. Мен кооптондурат. Рахмат.